аллергия болот. Баягыда бирөөлө болуп аллергия эмес, жара сыяктуу болчу, анда сүрмөй жанында. Анан 2-3 күндөн бери Аллергия? аллергия да бизде болгон. Спрастин болот. Бул спрастинси. Ертең келіп көріңіз. Бұрын көрінген емессің бе? Жоқ. Аяқ түшеді. Дээрлик жарым кылымдык тажрыйбасы бар Чолпон Кулсарыева мына ушинтип үймө-үй кыдырып, тургундардын саламаттыгын текшерет. Мен өзүм ушул жерге иштегениме 40 жыл болду. Мурун медсестра болуп иштечүмүн. Ошо медсестра болуп иштеп, анан пенсияга чыккам. Пенсияга чыкканыма быйыл 15 жыл болду. Көп эле ооруларды көрүп, диагноздорун коюп, врачтарга жөнөткөнгө дагы болот кээде. 8 миңге жакын калкы бар Суусамыр айылында 5 айыл бар. Бир айылдан экинчи айылга жетүү үчүн 1 сааттай жол жүрүү керек. Чолпон Кулсарыева элге ооруларды алдын алуу тууралуу маалыматты кээде жол тосуп, кээде жөө барып үйрөтүп келүүгө мажбур. Ден соолук чыңдоо комитетинде 7 жылдан бери иш алып барам. Бул иште дагы аябай чындап айтканда кыйынчылыктар бар, оңой жагы да бар, кыйынчылык жагы да бар. Бизде Суусамыр АДКсында 7 киши иштейбиз. Жетекчи бирөө, бухгалтер бирөө, калгандары мүчөлөрү болот. 5 айылыбыз бар. Ошол 5 айылды барып, ар бир айылга кыдырып. Негизи биздин милдет ооруларды алдын алуу, элдерге толук маалымат жеткирүү. Чолпон Кулсарыева 60 жашта. Бир уул 3 кызды тарбиялап турмуш жолуна узаткан. Азыркы учурда Чолпон Суусамыр айылындагы волонтерлук жумуштарга активдүү катышып, кыз келиндерге ар кандай спорттук турнирлерди дагы өткөрүп келет. Маалыматты берүү жагы биз көбүнчө общественно иштегендерге, мисалы үчүн больницада иштегендер менен чогуу, врачтар менен чогуу мектептерге, ар бир мектептерге барып, ошо маалыматтарды беребиз. Бизде көбүнчө дүкөнчүлөр көп, ошолорго дагы ошо барып маалыматтарды беребиз. Бул деген онкологик оорулар, дем алуу оорулары, жүрөк кан тамыр, кант диабетине кирет. 4 фактордон турат экен. Начар тамактануудан, физикалык активдүүлүктүн төмөндүгүнөн, алкоголду ашыкча ичкенде, анан тамеки чеккенден пайда болот. Биз алкоголдук ичимдикти сатып алганда өзүбүзгө орун кошо сатып алат экенбиз. Алкоголдук ичимдиктер бул ички органдарга уу экен. Биринчиден эле биздин баш мээбизге терс таасирин тийгизет экен. Биздин баш мээбиздин кан тамырларын жабыркатып, бизди унутчактык оорусуна алып келет экен. Андан кийин биздин ашказан оорусуна алып келет экен. Гастритти пайда кылат экен жана ракты пайда кылат экен. Жугуштуу эмес оорулар, булар деген узак убакытка созулган, адамдан адамга жукпай турган өнөкөт оорулар болуп саналат. Буларга негизинен биз көпчүлүк убакыттарда онкологиялык ооруларды, дем алуу органдарынын өнөкөт ооруларын, жүрөк кан тамыр ооруларын, кант диабетин киргизип жүрөбүз. Андан сырткары буларга эң негизги таасирин 4 фактор тийгизет. Булар болсо начар тамактануу, физикалык активдүүлүктүн начардыгы, алкоголдук ичимдиктерди колдонуу жана ошондой эле тамеки тартуу болуп эсептелинет да. Суусамыр айылында 1 айылдык оорукана жана 5 ФАП бар. Чолпон Кулсарыева алардын ар бири менен тыгыз иш алып барат. Суусамыр деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте жайгашкан.
Ошол себептер менен жергиликтүү эл жогорку кан басым, сахарный диабет жана ошондой эле климаты суук келгендиктен бронхит, пневмония, артрит деген оорулар менен көп кайрылышат. Бул оорулардын алдын алуу маалыматын Чолпон Кулсариева Кыргызстан айылдык ден соолук комитетинен жана ошондой эле өз алдынча кошумча медициналык китептерди окуу менен чогултат.